Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто элдик үлгүлүү Береке би ансамблинин көркөм жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери Кыдыралиева Айнура эжекебиз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Иштериңиз кандай? Бардыгы Кудайга шүгүр, абдан жакшы. Рахмат. Чыгармачылыгыңызда кандай жакшы самалыктар болуп жатат? Эми ар бир өткөн күн сайын жаңылыктар болуп жатат. Өзүбүз аракет кылып, эч нерседен калбай, эч бир мааракеден калбай, бардык жака катышып, мынтип иштеп, бардык жакта болгонго аракет жасап жүрөбүз да. Чоң рахмат. Негизи ансамблдин өзү жөнүндө сурай кетсем, эми ушу Береке би ансамблин түзүү жөнүндө ой кантип пайда болду эле? Эмне себептен түзүп калдыңыз эле? Эми өзүм мен 3-4 жаштан баштап билип келгендиктен, 8-9 класстарда окуп жүргөндө мен өзүмдүн алган билимимди башка балдарга, кыздарга мындай жөнөкөй эле бир кружок катары үйрөнгөнүмдү мынтип үйрөтүп, мындайча айтканда бош убакыт калтырбай иштей берейин деген негизде бир кружок ачкам да. Анан ал жакта абдан катышкысы келгендер мындай көп болуп, жакшы ийгиликтер уже болуп, балдар да көп нерсеге үйрөнүп, 2 жылдан кийин өткөндөн кийин атын коюп, 2 жака алып чыгып, уж балдарды бийлетүү мындай ой келген да. Анан ошо ат коюп калып, балдар абдан көбөйүп кетип, балдардын саны 100дөн ашып, концерттерге чыгып бийлей баштаганбыз да. Эмне себептен Береке деп атадыңыз эле? Мен кичине кезимде Бишкекте билип жүргөндө, Кыргызстанда көп бийчилер деген башка заманбап мамлекет өлкөлөрдөгү бийлерине кызыгып, аттарын коюп, мисалы англисче коюп, аттарды абдан ушундай көп болуп кеткен да. Менин болсо негизги бийди ачуу максатым бул кыргыз бийинин жүзүн, кыргыздын атын көтөрүү катарында биздин кандай десем, биздин улутубуздун атынан башка өлкөлөргө мындай уятсыз болуп, мындай аябай гордость менен, чоң бир эме менен чыкканга, сыймыктануу менен адамдар карап, мындай бизди кандай десем, чоң бийиктиктеги бир эмени болсун деп, атайын кыргыздын жүзүн көрсөтө тургандай мындай бир бий болсун деп, ошол негизде Береке деп койгом да. Анан эч кандай англисче бир аттарды койгом келген эмес да. Абдан жакшы. Ал эми ушу Береке би ансамблине мындай бийчилерди тандап алууда кандай критерийлерди карайсыз? Балдарды биз Береке би ансамблине алып атканда эч кандай балдарды бөлбөйбүз. Сен мындай болушуң керек, мындай болушуң керек деп бардыгын бирдей алабыз, бардыгын бирдей үйрөтөбүз, бирок сахнага чыгаардын астында бөлүштүрөм. Сахнага чыгаардын астында балдарды, кыздарды биз бөлүштүрөбүз. Концертный группа, концерттик эмес группа, анан бул бийлерди бийлейт, булар бул бийлерди бийлешет, бул курактагылар жана негизги топ деп коебуз. Ансамблдын жүзү болгон атайын биздин топ бар. Ошол топ менен биз 2 жака көп чыгып бийлейбиз да. Клиптерге түшөбүз, же чоң мараке концерттерге ошол состав менен чыгып бийлейбиз да. Абдан жакшы. Ал эми эмне себептен баягы кандай десем, негизинен Береке бул абдан эле эң көзгө басар биздин би ансамблибиз десем болот. Ошо Кыргыз Республикасынынчы. Анан деги эле ушул клиптерди же бийлердин идеяларын пайда кылууда ошо өзүңүз ойлоп табасызбы же башка адамдар дагы кандай кеңеш беришеби? Сурооңузга рахмат. Береке би ансамблинин бийлеринин бардыгын эле өзүбүздүн атыбыздан чыга турган бийлердин бардыгын бүт өзүм коем. Керек болсо бий коюп аткан учурда эмнеге бийлешет, кандай музыка болуш керек, же болбосо кээде музыкага атайын бий коюлуп калат да. Бардыгын өзүм коем. Бирок андан башка биз тажрыйба жүзүндө башка өлкөдөгү азыр кайсы бийлердин түрү мода болуп атат, кайсы бийлер азыр бизде мындай тренд деп коет, кайсы бийлер бизде абдан мындай көп биздин жаш кыздарга, балдарга абдан жагып атат. Ошондой нерселерге да кызыгып, ал бийлерди биз мындай кавер жүзүндө дагы аткарганга тажрыйба жүзүндө үйрөнөбүз. Андан башка өзүбүздүн бийлерибиздин бардыгын өзүм гана коем да. Улантсак, ал эми ушул сиз бийди негиздегенден бери, иштеп келаткандан бери убакытта эң чоң жетишкендигиңиз кайсы болду? Эң чоң жетишкендик деп мен ушул 15 жыл Береке би ансамблинде иштеп келе жатам. Жетишкендик деп мен ишимди негизи бөлө албайм да. Анткени ар бир жасаган ишим мен үчүн бул чоң ийгилик деп эсептейм. Анткени
эртең эмне болуп кетет эч ким билбейт да. Ошол мага Кудай ушундай мүмкүнчүлүк берип аткандан кийин ошол балдарды мага ата энеси келип мага тапшырып, мынтип кызымды сен ушу үйрөтүп бер, ушундай жакшынакай адам кылып чыгарып бер деп мага ишенгенине байланыштуу ар бир кылган ишиме мен абдан мындай чоң жоопкерчилик менен карайм да. Анан ар бир жасаган ишим бул мен үчүн чоң ийгилик деп эсептейм. Анткени мисалы эртең мен может иштей албай калам, эмне болуп кетет билбейм. Ар бир жасаган иш болгон сайын мен ар бир нерсеге сүйүнүп турам да. Ал эми чет элдик сынактарга дагы көп катышасыз. Ошол биз негизи Кыргызстан мамлекетинин атынан башка өлкөлөргө, чоң мамлекеттерге биз Кыргызстан атынан барып катышып келгенбиз. Мисалы неделя Кыргызстана деп коет. Кыргызстандын мындай Кыргызстанды таанытуу жүзүндөгү атайын жумалыктарга биз көп барып келгенбиз. Кыргызстан атынан Казакстандын 550 жылдыгына, Казакстандын хандыгынын 550 жылдыгына арналган чоң мааракеде биз барганбыз. Биздин ошол кездеги президентибиз менен. Андан башка биз фестивалдарга көп барып келгенбиз. Бирок конкурска биз башка өлкөгө Кыргызстан атынан катышып көрө элекпиз. Биздин катышканыбыз бул жалаң гана фестивалдар болгон да. Фестивалдарга биз абдан жакшы барып келген учурлар да болду. Жөн эле катышып келген учурлар да болду. Бирок ошол ар бир кайсы нерсеге барып катышпасак, ошол жерден биз өзүбүзгө мындай жакшы нерселерди алып келгенге аракет жасайбыз да. Жана ошол жактан биз Кыргызстан атынан бара тургандан кийин кыргыз кыздарынын жүзүн мындай жакшы бир деңгээлде көрсөткөнгө аракет жасайбыз да. Ал эми ушу негизи эле Береке би тобу абдан чоң, курамында абдан көп адамдар, бийчилер бийлешет. Ошол адамдардын мындай биримдүүлүгүн сактап калуу үчүн бир кандай дем берип турасыз сиз? Негизи ошол ишти кандай алып барасыз? Азыркы күнү Береке би ансамблында 400дөй бала билим алат. 400дөй бийчи бар. Ошол коллективди кармаш үчүн кандай десем, эч кандай мынтип ушунча адамды кармаш керек деп бир эме койбойм да, максат койбойм да. Иши кылып канча кыз келсе дагы ошонун баардыгына билим бергенге аракет жасап, ошонун баардыгына түшүндүрүп, эмне үчүн керек бул жумуш, баардыгына үйрөтө беребиз да, үйрөтөм баардыгына. Анын эч кандай максат деле жок, аны мындай кармаш керек, мындай кармаш керек деген. Ар бир нерсе кылган ишиңерге өзүңөр деген мындай аракет жасап, тырышып жүрсөңөр баардыгы болот деп баардыгына түшүндүрөм да. Ошо сиздин чыгармачылыгыңыздын эң башында кандай тоскоолдуктарга туш болдуңуз? Эми тоскоолдуктар абдан эле көп болгон, тоскоолдуктар боло берет. Ал жок, оңой иш эч нерсе болбойт да. Башында ачканда абдан эле кыйын болгон, эч кимди тааныбайм. Өзүңдүн жумушуңду сүйүп аракет жасай берсең, негизи бардыгы эле болот да. Тоскоолдуктар негизи ар дайым эле боло берет. Эгерде өзүң абдан тырышып, өзүң жакшы көрсөң ошол ишти, сен бардыгын жеңесиң да. Ал эми өзүңүз жеке сиз жөнүндө сүйлөшсөк, сиз өзүңүз бийдин канча түрүндө бийлейсиз? Бийдин канча түрүн билет экенимди дагы өзүм азыр билбейм, анткени өзүм 3-4 жашымда биринчи балет мектебине беришкен. Мен ата-энем ал кезде биз Ленинград шаарында, Россиянын жашачубуз да. Ал жакта өзүңүздөр билгендей балет мектептери абдан дүйнө жүзүнө таанымал мектептер да. Ошол жака балет мектебине мени алып барышкан. Андан соң Алматы шаарындагы бальный спортивный вид танцы деп коет, латиноамериканский. Ошол жакта ошол бийдин түрүн бийлеп жүргөм. Анан Бишкекке келип, Бишкекте элдик үлгүлүү, ал кезде элдик бийлерди бийлегенге кирип, мен элдик бийлерди 13 жылдай бийлеп, андан соң Акмарал би ансамблында 3-4 жылдай иштеп, филармонияда. Андан башка Казакстан мамлекетинин Астана шаарына барып атайын билим алып, андан нары Германия мамлекетине барып да билим алып, ушул күнгө чейин мен окуп үйрөнүп эле келе жатам да. Анан канча бийдин түрү болуп кетти билбейм, иши бийдин түрлөрүн билем. Азыркы убактачы мындай жанр боюнча бөлүп коем. Ошол жанрдан башка жаңы бийлердин түрү чыга берет да, ошол бийлерди өздөштүргөнгө да аракет жасап келем да. Анткени жаңыланып турбасаң, сен бир кичинекей эле бир жанр менен адам эч качан өсө албайт да. Мисалы, режиссерлор деле кино тартканда бир эле комедия менен жүрө бербейт да. Ар кайсы жанрга өткөнгө же үйрөнгөнгө аракет жасаш керек да. Меники дагы ошондой эле да. Ал эми күнүнө мисалы канча саат бий менен алек болосуз?
Эми чын айтканда өзүмө көңүл бөлүп, өзүмдүн жеке жашоомо убакыт аздык кылат. Анткени жумушта окуучулар көп болгондуктан, анан биз эки жакка чыгып бийлеген концерттер же съемкалар абдан көп болгондуктан, кээде күнүгө жумушта болуп калышы мүмкүн, кээде эртең мененки 9-дан кечки 9-га чейин сабактар болот. Анан башка биз эки жакка чыгып бийлейбиз да. Анан кыздарды өзүм жөнөтө албастан өзүм чогуу жүрүшүм керек болуп калат да. Эми жумушта негизи күнүгө иштемей, бирок убакыт ошо көп убакыт кетип калганы кичине нааразычылык алып келет. А так өзүм канча үлгүрсөм ошончо жүрө берем да негизи жумушта. Абдан жакшы. Ал эми сиз кесипкөй хореограф катары айтсаңыз, сиз үчүн кайсы бий эң оор болуп саналат? Негизи бийди антип деле бөлбөйсүң да эң оор деп. Бирок эң оордук кылганы бул мисалы кээ бир бийлердин түрүн биз деген кичине кезибизден баштап өзүбүздү даярдык көрбөсөк, кийинчерээк сөздөр катып калгандан кийин, мисалы айымдар, чоң эле 20 жаштан ашып калган айымдар, ал бий менен үйрөнүп туруп сахнага чыгып бийлөө өтө эле кыйын болуп калат да. Мисалы балетти алсак, балет менен алек болуш үчүн, мисалы өзүң үчүн эмес, сахнага чыгып профессионалдык түрдө билиш үчүн сен кичине кезиңден баштап билим алышың керек да. Ал эми мисалы 20-30 жашта барып үйрөнсөң, канча үйрөнсөң дагы ошол сахнага чыгып ошол нерселерди көрсөтүш кыйыныраак болуп калат да. Мисалы художественный гимнастика деп коет, ал дагы мынтип 3-4 жаштан баштап же жок дегенде 7-8 жаштан баштап үйрөнбөсөң, кийинчерээк барсаң оор кыйыныраак болуп калат да. Бирок жашка карабай эле бардык нерсени үйрөнсө болот да. Бийди дагы антип бул оор, бул жеңил деп бөлбөй эле бардык бийди кандай деңгээлде аткарсаң, то есть ар бир бийди мындай идеальный түрдө аткарайын десең, ошол бий сага оорураак болуп калат да. А так бийлерди негизи өзүң аткарганга жараша да. Абдан жакшы. Ал эми сиз сыйлаган, сиз үлгү алган хореографыңыз болсо керек. Сизге дем берип турган. Мен үлгү ала турган хореографтар дүйнө жүзүндө абдан көп. Мен жакшы көргөн бийчилер дагы, жаңы бийчилер да чыгып турат. Мен өзүм жакшы көргөн мугалимдеримден башка жаңы мисалы кичинекей бийчи деле чыгышы мүмкүн. Мен ал кичинекей бийчини карап, андан абдан мындай чоң энергия алып, андан кайра ага фанат болуп, жакшы көрүп, анан да жакшы нерселерди алганга аракет жасайм да. Негизи кайсы бийчини көрбөсөң, ар бир кыйын бийчиден жакшы нерсесин алса болот да. Кээ бир бийчилердин мисалы абдан ылдам жаңы нерсени жаттаганга кыйын болот, ошол нерсесин алса болот. Кээ бир бийчилердики актерский мастерствосу кыйыныраак болот. Кээ бир бийчилердики мисалы растяжкасы абдан ушундай сонун болот, абдан ийкемдүү болуп, аны көргөндө абдан мындай жакшы сезимдерге эметесиң да, кабыласың да. Ар бир биз негизи эле даже башка өлкөнү албасак деле, биз Кыргызстанда бийчилерди алып, алардан деле жакшы нерселерди үйрөнсө болот да. Бирок ошонун баарын камтыган бийчи болуш, конечно, кыйыныраак, бирок ошондой бийчилер бар да, жок эмес. Абдан жакшы. Сиз айтып калдыңыз, ушу Береке 15 жылдан бери иштеп келатат деп. Ушул 15 жыл деген эми абдан көп убакыт. Анан ошол самалыкка деп айтсам жаңылышпайм, мындай маараке өткөрүү оюңузда барбы? Чоң маараке ушу Берекенин 15 жылдыгы. 2 жыл мурда биз Береке би ансамблинин 10 жылдык мааракесин өткөзүп алдык. Кудай буйруп абдан жакшы өттү. Аншлаг менен 400 бала сахнада бир убакта бийлешти. Ал эми 15 жылдык мааракени да буйруса өткөзөбүз. Азыр ал нерсени ойлонуп, мындай даярдык көрүп жаткан учурубузда. Буйруса.